Акыркы болуп катталган Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяда олуттуу зыянга учураган Максат айылы акырындык менен калыбына келүүдө. Тактап айтканда ошол окуяда өрттөнүп кеткен үйлөр курулуп, май айынан бери иш ыргагы кызуу жүрүүдө. Муну менен катар айылдыктарга көйгөй болуп келген негизги жана ички көчөлөргө асфальт төшөлүп, жарыктандыруу иштери жүрүүдө. Андан сырткары айылга таза суу да тартылууда. Бул сыяктуу социалдык муктаждыктардын чечилиши максаттыктар үчүн учур талабы болуп турат. Максат айылынын тургуну Санталет Кадиеванын жай турмушу 30 апрель күнү бир заматта өзгөрдү. Канча жылдык мээнет менен тургузган тамы каргашалуу окуяда күлгө айланып өрттөлүп, үстүндө кийип турган кийими менен гана калган. Ошондон бери үй бүлөсү менен чатырда жашап келген. Эми мынтип жаңы курулган ак өргөсүнө көчүп кирип, кубанып турган кези. Бир 2 күн болду мына көчүп келгениме. 4 балам менен. Ошомен жакшы, сапаты жакшы. Бүт шарттары бар. Президентибизге, элибизге, журтубузга рахмат, Алла разы болсун. Көчөдө калдык бүтүп, боздой ыйладык эде. Үйүзөн бүттү мына 3 айда. Максат айылы менен катар Арка, Интернационал жана Саада айылдарында жабыркаган жарандар үчүн жаңы турак үйлөрдүн курулушу тынымсыз уланууда. Чек ара чырында Лейлек району боюнча жалпысынан 100 үй өрттөнгөн болсо, учурда алардын 60-ы толугу менен курулуп бүтүп, айылдыктар четинен көчүп кирип жашай башташты. Ал эми калган үйлөрдү актоо сырдоо, тегерегин иретке келтирүү иштери жүрүүдө. Мындан сырткары чек аралаш айылдардын инфраструктурасына да көңүл бурулуп, жакшы саамалыктар аткарылууда. Максат айылындагы мектеп толугу менен бүттү. Аны көргөн болсоңуздар керек. Жанында коомдук кабылдама бар. Ошондой эле Максатта 11 километр асфальт төшөлдү. Таза суу кирди. 13 миллион сомдук проект өтүп, азыркы күндө ошол турбаларын жаткызып атат. Буюрса аны да 1-сентябрга бүтөбүз деп айтышып атат. Буюрса бүтүп калат. Жаңы курулуп жаткан үйлөр сип панел менен салынып, көп убакытты талап кылбастан тез бүткөрүлүүдө. Мындай үйлөрдүн сапатына кепилдик берилип, баткен жергесинин климаттык шартына туура келери аныкталган. 50 градус суук, 50 градус жылууга туруштук бере турган үйлөр деп евростандарт менен салынып атат. Азыр анын ичинде ушу евростандартка ылайык болгондон мына отоплениясы кондиционер менен экен. Азыр аны алып таштап, биз ушу көмүр жакканга отоплениялардын проектини жасап, бүгүнкү күндөн уже отопленияларды баштадык. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуу учурунда облустун Баткен жана Лейлек райондорунун бир катар айылдары олуттуу зыян тартып, жалпы 140 үй жана социалдык объектилер, коммерциялык жайлар өрттөнгөн. Жабыркаган айылдарды тез арада калыбына келтирүү үчүн мамлекет тарабынан 700 миллион сом бөлүнгөн. Максатбек Акылбеков, Рыскулбек Акматали уулу, Ала Той 24, Баткен облусу.